буга чейин бир жыл болуп калыптыр. Ушул жерден бакыянын үстү жагынан чыкпайт экен. 200 метр астына да чыкпайт. Же чыкса деле ошол эле баягы суудун анализи ошондой. Анан ушу токойдун четине көрсөтүптүр, ушул жерде астына болуп. Анан ошол жерден казып, анан ошондо бир убада кылып койдум эле, ошол таза сууга көрсө биз дагы бир өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп. Анан эми азыр таза суу кандай болуп атат, мен аны билбейт экенмин. Кыскача түшүндүрүп берем. Ошо максат, негизги максат ошо таза сууга таза суу деп болжолдогонбуз да, ошо жөнүндө сөз болгон. Анан акыры элге сөз берип, убада кылып койгондон кийин ошону көп сөз баягы таза суу чыгабы, чыкпайбы, ал качан бүтөт, аны күтпөй, аңдыбай өзүмдүн кичинекей салымымды кошуп кете берейин деген үмүт менен келип тегине тапшырып берейин силерге. Жакшы. Таза сууга жумшайсыздарбы же башка жака жумшап каласыздарбы, аны мен билбейм, айта албайм. Аны бери өзүңүздөр чечесиздер деп коллектив. Берилген акча максаттуу жумшалыш керек. Негизи максаттуу жумшалса, жигиттер отурат экен бул жакта. Негизи мен ушул жерге айлык болуп келгенден баштап элек эң ушу Бакыян аймагында көйгөйлүү маселе ушу таза суу экен. Бул 1 жыл, 1,5 жылдан бери эле штабта болсо, маркетте болсо ушул маселе абдан көтөрүлүп келатат да. Биздин өкүлчүлүккө Талас областынын буга да маалым ушул биздин таза суу боюнча. Мынакей 3 айыл бар экен. Бакыян, Камаш, Тамчыбулак. Үчөөнүн тең анализин алдырдым. Мен мурун өзүм да ишендим, анан бардык Тамчыбулактыкында, Камаш айылында, Бакыян айылында өзүм жаңы келгенден баштап эле анализ айтам. Не жерде баягы тендерге бериш керек. Анан кийин изилдеп көрсөк, кичине да болсо өзүбүздүн үй-бүлөбүздүн атынан жардам берип атып, ал үчүн ыраазычылык билдиребиз да. Мына биз деле ушундай инсандарды буюрса жыл этегинде өз баягы көңүлдө калтырбай, сыртында колубуздан келген сыйлыктарды тапшырып, кичине да болсо көңүл бурганга аракет кылабыз. Ишиңиз берекелүү болсун. Мындан дагы өркүндөп өсө берсин. Бүгүн ушинтип бирке эме берсеңиз, Алла таалам эртең сизге мындан дагы көп берсин. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Кубанып атабыз. Эми бир чети биздин айылдын уулу, бир чети баягы окуучубуз катарында сыйлыктанып, ушул өзүнүн ак мээнети менен тапкан кирешесинен кичине ошо өзү сөз берген деп, чынында мен аны укпаптырмын деле, бирок жалпы элге айтылса бет болуш керек. Ошол убадасына туруп, буда болсо буга чын ниеттен ушул бизге болгон чоң салым деп билебиз. Мына ушундай элдин уулу болуп, ошо эл жери үчүн күйгөн, айыл үчүн күйүмдүү болгон ушу патриот жигиттер өсө берсин артынан, Анан сенин үй бүлөңө, сага ушу бекем ден соолук, ушу жезден мына бу жерде иштеп кеткен бул киши дагы эмгеги бар. Апасы да ушул айыл өкмөттө иштеген. Ооба. Анан ошондой өнүп өскөн үй бүлөдөн чыккан мыкты уул. Мындан аркада ишиңизде боло берсин. Эмне тилек кылсаң, Кудай таалам ошо тилегиңди берсин. Ден соолукта. Естественно, бул иштерди Бакыян агартып өткөн ушул салымдык өтө зор. Бакыян дегенде өлүп кетчү. Анан ошону тарткан сен ушул тарбиялөөсүң, мына элге чоң рахмат. Кеп акча эмнесин адамгерчилигиңди акча табылат. Ден соң чын болсун, келечегиң кең болсун. Дагы ишиң иликтүү болуп, алда умтулуу Кудайдын ниетинен тилегиңер жакшы жанагы инсандар болуп жүрө бермейин. Ордаган максатына жетет. Анын ишинде жаңа айыл өкмөт бул жигитти да райондо жүрүп тааныбайт экем. Баарын ордуңар кут болсун биринчи. Сен да жолуңда ордуң болсун. Ишиңерге ийгилик кылайын. Ушул Бакыянды алга жеткиргөн депутаттар менен айлык баарыбызга кутман кеч. Бүгүн Бакыян айыл өкмөтүндө биздин ишкер агаларыбыздын бири Сманалиев Эдил акебиз ошо Бакыян айылынын таза суусуна деп атайын, өзүнүн жанынан, үй бүлөсүнүн атынан деп 100 000 сом алып келген экен. Азыр мынакей тапшырып, бул жакта айылдык кеңештин депутаттары, айыл тургундары, айыл өкмөт башчысы, айыл өкмөт кызматкерлери баарыбыз катыштык. Ошо жалпы айыл элинин атынан Эдил акеге ыраазычылык билдиребиз. Ошо айылга, ошо таза сууга биздин атыбыздан, үй бүлөбүздөн деп салым болсун деп 100 000 сом берип атат. Бул нерсени ар бир эле адам жасай бербейт. Ошо тапкан акчаларына береке берсин жараткан. Баарыбызга ийгилик достор.